Көкбөрүдөн мыкты команда барып келди. Өзү финалда уткан эле болчу. Эки элди эч качан биз козутпайбыз, ынтымак болсун. Ал жерде мындай бир кызыл кандуулук болуп кетти. Бирок ошо бычак асап болгон балдар бар. Мисалы Рамис Таксыр деген бар ошо Таластан. Ошол жерде эксперт болду. Оюн сонун грамотно билдириптир. Мен ойлойм бүгүн уткандан дагы ушундай утулган үчүн биз кыргызстандыктар мекенибизди дагы сүйдүкпү дейм да. Биздин деңгээл Алла Таала бизге берди. Урматтуу бір туугандарым, капа болбогула. Мына мен эксперт катары, эрежени билген катары эми мындай экен да. Мындан ылдый кылыш мүмкүн эмес да адам баласына, акылына келбейт. Биздин балдар мен жеке ойлойм бир 7-8 салым разницасы менен утмак. Бирок эч кейбегиле кайгырбагыла. Биз бул нерсе мыкты адамдарычы мындай нерселер чыңайт кайра. Биз дагы чыңалабыз. Булар 2026 бизге кайсы бет менен келет мен билбейм. Бирок биздин балдарды чөктүрбөйлү, биздин балдар бүгүн герой болду. Мындай Кыргызстандын тарыхында мындай курам болгон эмес. Эң күчтүү курам менен чыктык, көрдүңөр. Биз судьялар тартты деп чычалап ыйлабайбыз. Бирок биз бүгүн кыргызстандыктар, кыргыздар келечегибиз өтө кең экенин көрдүк да. Кудайым буйруса жаштар лекен үчүн кызмат кылалычы жигит. Биз 4 күндөн бери нары жакта тартып атканбыз. Прессанын зонасы ошол болчу. Азыр эле мушташ болуп казактар биздин улакчыларды сабагандан кийин силер бизди кууп баштадыңар. Неге? Казактын 10-номердеги улакчысы биздин 2-номердеги улакчысы. Бизде бардыгы бар доказательства. Batırdık hakkı alamız, eş düşman